Бири-бирибизге болгон келишинче ушул сый урматыбызды көрсөтүп, келечекке буга чейинки жасаган иштерибизге сара сеп салып, келечекке пландарыбызды айтып дегендей макулдашып алганга бир мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдык мааракесине арналган окуу жайдын кызматкерлерине сыйлык тапшыруу аземи өттү. Мында профессор, доцент, илимдин докторлору, окутуучулар жана ар тармактагы кызматкерлер сыйланды. Алгач Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн ардак грамотасы тапшырылды. Кеченин жүрүшүндө билим берүүгө, илимге кошкон салымы үчүн Ош шаардык мэриясы жана Ош шаардык кеңешинин төрагасынын ардак грамоталары берилди. Университетте чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Активдүү өсүүнүн жолунда жакшы максаттар бар, милдеттер бар, алар аткарылып жатат. Анан бүгүнкү иш-чарадагы чоң контекстте өттү, сыйлыктар болду, иш кылып, эмгек кылып, билим берип, жаштарды тарбиялоого салым кошкондордун баарынын эмгеги эсепке алынды, татыктуу болду. Ошолордун ичинен мага да грамота берип коюшту, мен сүйүнүп атам. Коомдук иштердеги үзүрлүү эмгеги үчүн Ош мамлекеттик университетинин кызматкерлерине эмгек сиңирген ишмери төш белгиси, ырашыл кат, алкыш баракча жана акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Менин эмгегими баалап берген ошо ардак грамотасын бергенине сыймыктанам. Рахмат ошмуларга. Мындан ары дагы иштеринде ийгиликтер боло берсин, өнү өсө берсин. Азыркы жаштар келеткан ушу бардык жаштар өнү өсүп, дайым ушундай ошмунун немесин жетекчилер катары атын чыгарып жүрө берсин. Ошондой эле мааракеге карата жиберилген экономика жана коммерция министрлигинин, эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин ардак грамоталарын өз ээлерине тапшырды. Ректор Кудайберди Кожобеков Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдык тарыхында университеттин өсүп өнүгүүсүндө келечек муундарга таалим-тарбия, билим берүүдө эмгегин сиңирген илимпоз ага эжекелерге, жалпы жамаатка ыраазычылык билдирди. Ийгилик болсун, куттуктайм да көрсөй. Негизгиси 250дөн ашык сыйлыктар берилди. 85 жылдыкта ушул көптөгөн иш тажрыйбасы менен, эмгеги менен Ош мамлекеттик университеттин өнүгүшүнө салым кошкон жана биздин студенттерге билим тарбия берген ага эжекейлер бүгүнкү сыйлангандардын баардыгын татыктуу дейм. Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдык мааракеси 31 май күнү Ахматбек Сүйүнбаев атындагы Борбордук стадиондо өтө турган чоң программадагы шоу-концерт менен жыйынтыкталат. Майрамдык салтанат билим берүүнү камтыган, театрлаштырылган көрүнүш менен башталып, кыргыз эстрада жылдыздарынын коштоосунда уланат. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошмо жаңылыктары. Келип, кылым тарткан куттуу окуу жайдын мааракесине күбө болуп кетиңиздер. Кирүү акысыз. Ошмо, биз менен дүйнөнүн эшигин ач.